Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü ırайымдуу жана боорукер улуу жараткандын аты менен баштайм. Жаратканга мактоолорду, алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды жолдойм. Андан соң урматтуу биздин Насихат радиосунун көрөрмандары, Марва телеканалынын көрөрмандары, барыңыздарга Кудай Тааланын боорукерчилигин, ырайымын, кечиримин каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Sizler менен биз кайрадан тарбия саатында жүз көрүшүп отурабыз. Тарбия саатында бүгүн биз сиздер менен өтө бир маанилүү маселенин тегерегинде сөз козгонуу тууралуу көрүп турабыз. Бул сабактын даяр болуусуна дагы бир чоң бир себеп болуп калды. Ал деген сөз кечеги кар жааган күнү карда эшиктин өзүнүн коросунда кайсы бир адамдар жеке үйүнүн коросунда топтолгон карды же болбосо кайсы бир мекеме өзүнүн чоң килтейген коросундагы топтолгон үймөктөлгөн карды алып чыгып эл баскан көчөгө таштап аткандыгына бир аз бул туура эмес экендигин эскертүү менен кайрылсак, муну көпчүлүк адамдар колдоо көрсөтүп туура экендигин баса белгилеген менен, бирок элдин арасында дагы эле тазалык эмне экендигине тайкы түшүнүктө жүргөндөрдүн дагы саны аз эмес экендигин көрсөтүштү. Бул тегеректе мен бүгүнкү сабагыбызды жалпы коомдук тазалык деп атамакчымын. Жалпы коомдук тазалык демекчи, тазалык жеке тазалык бар, жеке гигиена бар, жеке адамдардын баягы өзүнө таандык болгон тазалыктын бардык шартын аткарышат. Тим эле колдун чекеси менен кармап, керек болсо кээ бир кишинин колунун сырты менен түртүп көрүп иши кылса, эмне десең, бул менин тазалыгым дейт. А эмне үчүн сенин жеке тазалыгың болот экен дагы, анан коомдук тазалык болбойт экен дегенде суроо эмне өзүнөн өзү туулуш керек да. Ошондуктан сиздер менен биз бүгүн карап көрө турган маселе бул жалпы коомдук тазалык. Биз жеке үйүбүздө тазалыкты сактагандай эле, биз коомдошуп жашаган учурда мен жашаган айыл, мен жашаган көчө, мен турган квартал, менин шаарым, менин мекенимдин дагы тазалыгы динибизде өтө маанилүү. Эгерде кимде ким көчө бул меники эмес, ал көчө көчөнүкү, ал көчөгө мен эмнени кааласам таштай берем деген болсо, бул чоң адашат. Болгон учурда дагы чоң каргышты өзүнө алат. Кайталап айтамын, мындай адам чоң каргышты өзүнө алат. Аны биз сөзүбүздүн этегинде дагы токтолуп кененирээк айтып өтөбүз. Келиңиздер, бул эмне болгон тазалык, жалпы коомдук тазалык эмне дегенде, бул керек болсо адамдардын күнөөкөрчүлүгүн кечире турган, керек болсо Алла Тааладын кечиримине алып барып бейишке киргизе турган амал экендигин сүйүнчүлөп, ушундан сөз баштагым келип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү өзүнүн сахабалары менен чогуу отуруп калган мезгилде адамдардын арасына бир киши келип кошулду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ушул киши эл жасабаган ишти жасады, керек болсо Кудай Таала мунун кылган амалынын аркасында өз кечиримине алып, катаачылыгын жууп, бейишке татыктуу кылды деди. Адамдар таң калышты. Я Расулалла, бул киши эмне кылганына? Таң калышты. Эмне кылып койду бул? Көп намаз окудубу, көп садага бердиби, көп зекет чыгардыбы, көп мечит курдубу десе жок дейт. Мунун көп деле кыйраткан намазы жок. Көп деле кыйратып башка бирөөгө жардам берген жок. Болгону ал эл баскан көчөгө чыгып элге калакат берип калган бутактын, дарактын ашыкча бутагын кесип койду деди. Ошол бутакты ашыкча өсүп турган бутакты алып коюу менен Кудай Тааладан чоң кечиримге ээ болду деди. Урматтуу бир тууганым, бул өзүнчө ашып чыгып турган, оркоюп, көчөгө жака чыгып турган, жөн эле асылып турган бутак. Жерге ташталган кар эмес, жерге ташталган мусор эмес, чаң эмес. Ал бутак асылып турган асманда. Мына ошол бутакты адамдарга калакат бербесин деп акырын жакшынакай кылып кесип алып койгондугу менен Кудай Тааланын кечиримине жетти деп сүйүнчүлөдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул айткан сөздүн аркасынан адамдар сөзсүз түрдө суроо келет. Бул кантип эле адам эч нерсе кылбай туруп, анан кайсы бир чоң ибадат менен, кайсы бир чоң амал менен, кайсы бир чоң бир
itaat menен болбостон бир кичинекей эле болбогон иш менен ушунчалык чоң даража менен чоң кечиримге болдубу деп да сурашы мүмкүн. Сурап атасыздар дагы сиздер. Ал эми биз ушуга токтолуп карай турган болсок, бул жерде бүгүнкү заманыбызда биз кичине көрүп калган иш Кудай астында чоң урматтуу жамаат. Биз ошо эл баскан жолдогу ташталган күздөгү жалбырактарды шыпырып салуу, эшиктен топтолгон кичинекей кумду ошол жака түртө салуу, эшикке жаап койгон карды сүрүп чыгып көчөгө таштап коюуну биз жеңил көрөбүз. Мындан жеңил жумуш жок. Мен кече TikTokко кичинекей ошол жөнүндө маалымат салсам, кээ биркилер ушундай түшүнүктүү экен, бул кар жааса дагы проблема кыласыңар, жаамаса дагы проблема кыласыңар дейт. Бул кардын жааганына тиешелүү маселе эмес. Бул карды Алла Таала каалаганда жаадырат. Каалаганда жаадырбай коет. Өзгөчө ошондой болуп адамдардын каргышына кала берсек, ошондо сөзсүз жаадырбай коет. Бул маселеде биз талашкан маселе кардын жаагандыгы, жаабагандыгы эмес. Ошол жааган карды сенин тепкедей болгон жериңдеги карды алып барып бир жерге үйүп кое албаганга, ошо үйүп койгонго акылыңдын жетпегендигинде болуп атат. Шаардын көчөсүнө чыгарып койсоң, шаар ошол көчөнү тазалаш үчүн 100 миңдеген акчаларды, каражаттарды иштетип атат. Мына бүгүн саартан бери, эртеден бери күн тиет, шаардын чоң кесилишиндеги ошол кесилиштин өзүндө калган карлар дагы эле былчылдап адамдарга калакат берип атат го. Эмне үчүн сен үйүңдөгү карды көчөгө алып чыгып ташташың керек? Эшиктин алдындагы кар, эшиктин алдында эгерде чындап эле көчөдө эрип кетет десең, акылың жетпей атабы сенин эшигиңдин астында дагы эрип кетишине. Эгерде сен көчөгө таштап коем, көчөдөн эрип кетет десең, сен эшигиңдин астына таштап кой, ошол жерден эрип кетсин. Эл баскан жол бул ыйык болот. Эл баскан жол таза болуш керек. Эл баскан жолду биз дайыма анын тазалыгын биз ишке ашыруунун артында калышыбыз керек, урматтуу бир тууганым. Кантип ушул маселе? Алла разы болсун. Биздин көпчүлүк басымдуу биздин көрөрмандарыбыз бул маселеде ойго, сергек экендигин көрсөтө алышты. Алар бир добуштан айтышты. Ушул маселени айта албай жүрдүк элек. Ушул маселени элге жеткире албай жүрдүк элек. Биздин кошунабыз эле бар, ошол кошуна дайыма чыгарат. Ага айткандан мен тартынам деп өздөрүн ыңгайсыз кармап жүргөндөр дагы көп экендигин ошол соц тармак аркылуу бизге белгилүү болду. Анын ичиндеги өтө бир кейиткени менин кошунам дейт, мой мусулман дейт, мечитке каттайт дейт, бир карыш сакалы бар дейт. Анан ал келип алып туруп көчөгө ошол карды ыргытат дейт. Мына биздин динди түшүнүү акыйкатыбыз ушул жерде. Сен кантип үйүңдөгү таштандыны, мен кече эшикке түшкөн карды топтосоң, ошол таштандык айланат десем, бул аппапакай болгон кар эмнеге таштанды экен, бул таптаза дейт. Таптаза эмес бул. Ал жерден эл басат. Ал жерден журт басат. Ал жолдо сенин дагы, менин дагы, анын дагы барын акысы бар. Бир гана сенин акың эмес. Гел эгерде сен короодогу карды көчөгө таштап койгонго боло берет десек, гел анда көчөдөгү карды корооңо таштап көрөлүк эмне болот экен. Кандай кабыл аласың? Келелик дагы көчөдөгү ошол сенин үйүң тушуңдагы карды көчөдө эч кимди бастырбай туруп, баарын күрөп чогултуп келип, сенин корооңо киргизип коелук. Эрип кетет дедик. Бул кар таптаза дедик. Карда эмне күнөө? Кар деген суу. Коюп койсоң эрип кетет дедик. Давайте мындан кийин ошондой эреже кабыл алабыз. Кимдин үйүнүн тушунда кар болсо, ошол карды биз чогултуп алып кирип, ошонун короосуна киргизип беребиз. Бул жерге келгенде чыдабайсың. Бул жерге келгенде сен укугуң жөнүндө сүйлөп баштайсың. Бул жерде сен келген учурда оозуңдан келген жаман сөздү сүйлөп баштайсың. Бул жерге келгенде сен атаң сүйлөгөн каргышты алып келип каргышың менен кайрыласың. Бул жерге келген учурда сен ызы чуу көтөрүп өкмөткө кайрыласың. Эмне үчүн сен өкмөттүн көчөсүн булгайсың? Эмне үчүн сен эл баскан жерге кирдин суусун чыгарып төгөсүң? Эшиктеги топтолгон таштандыны чыгарып таштайсың. Эшиктен топтолгон карды алып келип төгөсүң. Эшикте топтолуп калган эски сууларды алып чыгып көчөгө төгөсүң. Эмнеге? Эмнеге андай кыласың? Ал көчө биздики, сеники эмес. Эгерде жок, бул көчө боло берет.
Бул бардыкыныкы десең, ну давайте бардыкыныкын чогултуп туруп senikine төгүп көрөлүк. Мына ушул маселеге келген учурда, урматтуу бир тууганым, урматтуу жамы журт, Алла Таала Кур'анда "Вала тахсабунаху хаййинан ва хува индаллахи азим". Силер бул иштерди, бул кичинекей эле нерсе, бул жеңил, бул эч нерсе эмес. Бул нерсени биз ушуга дагы теригип чоң сөз кылабызбы? Кыларга иш таппай калыптырбы? Сүйлөгөнгө сөз таппай калыптырбы дейбиз. Урматтуу жамаат, эгерде мен чыгарып таштасам, сен чыгарып таштасаң, тигил чыгарып таштаса, анда көчөдө ким баса алат? Ал көчөнүн акыбалы кайда калды? Пайгамбарыбыз бизге буйрук берди эле го. Силер көчөңөрдү, үйүңөрдү, баскан жериңерди таза сактагыла, жөөттөргө окшошпогула деген эле го. Эми караңыз. Нарындан бирөө кече соцсетке жазат. Ай, Бишкектер туруп алып, бир карыш карга кайгырасыңар. А бизде нарында 1 метр кар жаайт, ал карды каяка алып барабыз? Атаңдын башына алып бар. Мен билбейм сен алып барасың, бирок эң эле башкысы сен көчөгө чыгарба. Сен эгерде үйдө кар батпай атса, көчөгө чыгарып койсоң, эл жылгайбы көчөдө? Элде, көчөдө эл басат, мал басат, журт басат. Эл колдонгон аймак ал тегерек. Сенин корооңдун чийинин ичи. Анын сыртына сен акың жок. Менин үйүмдүн тушу деп керсейбей эле кой. Сенин үйүңдүн тушу болуп калышы мүмкүн, бирок ал жерге сен таштаганга укугуң жок. Мен дагы бир жолу кайталайм. Кар, суу, жалбырак, кирдин суусу, койдун корголу, эч нерсе таштаба. Эч нерсе чыкпасын сенин үйүңдөн. Керек болсо ошол чаң соргуч машинедеги болгон чаңды дагы көчөгө таштаба. Чаң соргучтун ичиндеги чаңды көчөгө таштаба. Чоң күнөө болот бул. Ал күнөөкөрчүлүктү мен сиздерге азыр айтып берем. Эмне болгон күнөөкөрчүлүк? Алла Таала Кур'анда ал күнөөкөрчүлүккө чейин. Алла Таала Кур'анда "Астагфиру билла аллази жа'ала лакумул арда mahdan ve ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun." Allah Taala Kur'anda aytat, sizler için Allah Taala жерди beşik sımal kılıp al yer betinde sizlerge түз жол таап, жашоо бактысын таап жүрүш үчүн силерге жолдорду берди деди. Бул жолдон кандай гана адамдар өтөт? Кандай гана жандуу басат? Бардык ошол шаарыбыздын ичиндеги, мен жашаган көчөдөгү айрыкча мына жаңы конуштарда адамдар кадимкидей мода кылып алыптыр. Мен азыр ушул программага кирип келе жатсам, бир кошуна карды топтоп машинесине жүктөп атат. Таттына кайгылып, машинесине жүктөп, элге тоскоолдугу жок жака алып барып төгөмүн деп машинесине жүктөп атат. А бир кошуна кадимкидей көчөгө алып чыгып таштап атат. Кадимки өзүнүн бир баягы короосундагы айдоо жерге таштап аткандай таштап атат. Ай жигит, сен эмне кылып атасың десем, бияка таштап атам дейт. А эмнеге бияка таштайсың десем, а бул жактан эрип кетет дейт. А эмне үчүн сенин үйүңдүн астында эрип кеткен жок ошол? Ой жыйна десем, жок жыйнабаймын дейт. Ушул жакта постепенно эрип жок болуп кетет дейт. А сен эмне үчүн постепенно элди азапташың керек? Ошол кантип биздин парасатыбыз жетпей атат. Кантип ушул нерсени дагы биз сиздерге маселе катары көтөрүшүбүз керек эле. Биз 21 кылымда жашап атсак, ар ким өзүнүн бир тыйын аксын башка бирөөгө бергенге келгенде акылдуу, а бирок башка бирөөнүн желкесине отуруп алууга келген учурда акылсыз болуп калыш керек. Кантип? Парадокс нерсе. Башка бирөө сенин корооңо келип туруп, кошунан келип туруп, сен жака бир жалбыракты ыргытканда сен соттошосуң кошуна менен. А бирок сен короодогу топтолгон чаңды, карды машина кылып көчөгө таштап койсоң, а сен туурасың. Каяктан келген эреже? Ким берди ал эрежени силерге? Каяктан таптыңар? Кайсыл мыйзамда жазылуу экен? Же бир мамлекет силерге көрсөтмө бердиби? Мамлекет дагы бул нерсеге мыйзам кабыл алыш керек болсо. Мамлекетте ошондой мыйзам дагы болуш керек менимче азырга чейин. Болгону бүгүнкү күнгө чейин ошол нерсени ишке киргизбей келебиз. Билесизби, Германияда эмне болгон эреже бар? Германияда бүгүнкү күндө сен көчөгө эмес, көчө тарапты, чоң көчө тарапты карап турган балконго ашыкча нерсени алып келип илип койгонго сен укугуң жок.
senin balkonun, sen satıp algan үй, sen ошол тарапка эмне үчүн иде албайсың дегенде сен элдин маанайын бузасың. Ошол эски коляскаң менен былтыр 2 жыл 4 жыл бойлонгон шыпыргыңды илип алып, эски турсаңды сактап алып, ошол жерге сен эмне болосуң? Элдин маданиятын талкалайсың деген максатта ал жерге чоң штрафтарды койгон. Ошондон Германияга барсаңыз, чоң көчөлөрдө, эл баскан тараптарда бирөөсүнүн да балконунан жаман нерсе эмне болбойт, сен көзүңө көрүнбөйт. Карабайсызбы, анан биз таң калабыз. Мына маданиятты болуп жашашат. Мына алар кыйын эл, мына алар өнүгүп атат. Мына биздин өнүгүүбүз, мына биздин айырмабыз алардан. Эшиктин астына карды алып келип туруп, эл баскан көчөгө таштайбыз. Урматтуу жамаат, көздү ачалык. Көздү ачалык бул өтө каргашалуу, өтө бир оор иштердин бири. Эмне үчүн дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйман өзү 70 баланча бутактан турат деген. 70 баланча бутак деген сөз 75тен өйдөрөөк, 80ден кемирээк деген сөз түшүндүрөт. 70 баланча бутактан турган ыйман, алардын эң дурусу ла илаха иллаллах, ал эми эң төмөнү көчөдө жаткан нерсени тазалап коюу. Көчөдө таш жатып калат, бөтөлкө жатып калат, дарактын бутагы шамалга тийип сынып түшүп калат. Мына ушул нерселерди алып коюу ыймандын бир бутагына кирет. Бул деген сөз ыйманыңыздын жандуу экендигин көрсөтөт. Ал эми сиз тескерисинче эшиктин алдындагы карды эл жака карап күрөп салсаңыз, сиздин ыйманыңыздын өлүп калгандыгы жөнүндө кабар берет. Пайгамбарыбыз айтып атат, ыймандын 70 баланча бутагы болсо, анын эң абзели бул эмне десе, бул ла илаха иллаллах, анын эң төмөнү бул көчөдөгү адамдарга зыян берген нерсени алып коюу. Кечеги шаардагы болгон окуяда бир билтейген мекеменин ишчилери көчөгө кар алып таштап чыгарып атканын айтып койсом, сен атын эмне үчүн айтасың деп. Эмне үчүн айтпайт экенмин? Жашырып келдик ошол күнгө чейин. Айтпаш керек. Эмнесин айтпаш керек? Ошондой бул элдиге тоскоолдук кылып аткандыгын айтпаш керекпи? Эл эмне биз уялыш керекпи? Ал элден башкача территорияны элесе, элден башкача акча киреше тапса, анан ошол карды жүктөтүп 4 метр арыраак алып таштатканга күчү жетпей калдыбы? Же элди кыйнаганга аксы барбы анын? Чоң болуп калгандыгынан, же болсо көбүрөөк акча тапкандыгынан? Же биз ага жагалданышыбыз керекпи? Ой, айтпа, анын айтпа деп. Жок. Эмне үчүн айтпайт экенбиз? Муну эгерде мамлекеттик мекеме кылса дагы айтабыз бул нерсени. Себеби дегенде бул биздин шаарыбыз. Бул биздин мамлекеттик жарандык укугубуз. Бул биздин жашаган чөйрө. Бул биз баскан жол. Улуу жараткандын мыйзамы боюнча ошол жолдун өзүнүн акысы бар. Ал жолдун акысы эмне дегенде, сен ошол жолдон түз, туура, таза басып өтүп кетүүң керек. Ошол сенин акың. Ага кошумча сенин милдетиң ошол жолго түшүп калган ташты, кесекти, чуукту, бутакты, бөтөлкөнү, bunun баарын тазалап коюшуң керек. Мына ушул маданият, мына ушул жашоо, мына ушул алдыга жылуу болот, урматтуу жамаат. Түшүнбөгөндөргө өзгөчө кайрылып айтам. Түшүнбөгөндөр, урматтуу түшүнө электер. Силер дагы эле ойлоп жүрбөгүлө. Бул кар жаап калса, Кудай Таала берген жакшылык, ошол жакшылык менен бөлүшөйүн деп көчөгө ыргытпагыла. Ой, башканыкы жетет өзүнө. Бөлүшпөй эле татынакай жыйнап, топтоп, үйүп, эл баскан жерге калакат тийгизбестен, машина жүргөн жерге таштабастан, суу аккан жерге, же бир жардын башына, же бир көчөнүн четине, эч кимге зыяны жок жерге үйүп койгула, эгерде 2 метр болуп кетсе дагы. Урматтуу жамаат. Бул маселе
өтө оор экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Жогору жакта улуу жараткандын bir аятынан, Курандан bir мисалды алып келет дагы. Алла Таалага бул аяттын мааниси ушундай. Ушул аятты пайгамбарыбыз окуп берет. Алла Таалага пайгамбарына зыян берүү үчүн аракет кылгандар жер бетинде зыянкечтик менен алек болгондор дейт. Алар эмне кылат зыянкечтик менен? Алар адамдарды өлүмгө жеткирет, адамдарды азапка жеткирет, жолдорун тосушат, тоношот. Аларды мына ушул дүнүйөдөгү тапкан азабы катары ушул ишти жасап жыйынтыгында Кудай Тааланын азабына жеткирет дейт. Анан ушул аятты айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушул аяттын түшүүсү мусулмандардын арасында кимде-ким жол тоссо, анан жер бетинде бузукулук аткарган болсо, ошолорго тиешелүү болуп түштү дейт. Караңыз, мусулмандардан кимде-ким жол тоссо, андан кийин бузукулук таркатса. Эми урматтуу жамаат, мен сиздерден сурайынчы, абийириңиздердин астында, Кудай астында жооп бергилечи. Сен үйдөн bir таштандыны көчөгө таштасаң, бул жол тосконго кирбейби? Сен үйүңдөгү таштандыны көчөгө агызсаң, бул жер бетиндеги бузукушулукту таркатканга кирбейби? Урматтуу жамаат, шаар кимден турат? Шаар мен, сиз, анан ал ошолордон турат. Ошол үчөөбүздөн, төртөөбүздөн турат шаар. Эгерде ошол шаарда жашоочулар өздөрү тазалыкка бекем болсок, анда шаарыбыз таза эле болуш керек. Шаарда кетип атып, айнекти машинесин айнегин ашак алып туруп, бөтөлкөнү таштап койгондорду, салфетка ыргыткандарды толтой көрүп жүрөбүз. Эмне үчүн ошолор ойлонушпайт? Эмне үчүн ойлонбойт ошолор? Эгерде шаарда миллион машине болсо, миллион машинедеги ар бир айдоочу бирден бөтөлкө таштаса, шаардын ичи миллион бөтөлкөгө толуп калышын кантип ойлонбойт? Эгерде ал бир салфетка таштаса, анда миллион салфетка болот. Эгерде ошол bir кородогу адам үйүнөн 10 араба кар чыгарып көчөгө таштаса, шаардын көчөсү эмне болот? Кантип ушул маселеге түшүнбөйбүз? Кантип ушул маселе татаал адам ойлонуп түшүнүп алганга? Макул, сенин короң тар экен. Тар кородогу кар канча араба чыгышы мүмкүн? Бай болгур ошол арабага салганда көчөнүн аркы өзүнө таштап, эл баспаган жерге таштап кой. Сенин балаң маданиятты үйрөнсүн. Сенин балаң туура жашаганды үйрөнсүң жок дегенде. Сени көрсүн ошентип кыйналып атканыңды. Сени аялың көрсүн ошол нерсени, кой деп койбогон. Ошол кожойке, ошол сени кой деп койгонго жарабай отурат үйдө. Кой көчөгө таштабай, айнанайын кожоюн. Ушу көчөгө таштабай, эл басат ал жерден. Элдин каргышы тийип калбасын дегенге жарабады. Айтайын дегенimiz эмне, урматтуу жамаат? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен азал муслимина фи туруқихим ваджабат алейхи ла'натухум." Кимдеги мусулмандардын жолдоруна таштанды таштаса, кимдеги мусулмандардын жолун булгаса деп атат. Ваджабат алейхим ла'натухум, ага алардын наалаты важип болуп калат. Алардын наалаты милдеттүү болуп калат. Эмне деп айтса, ошол жетет. Колуң сыңгыр дедиби, ал жетет. Ай көр болгур дедиби, көр болот. Ай бутуң сыңгыр дедиби, буту сынат. Эмнеге биз өзүбүзгө башка бирөөнүн наалатын чакырышыбыз керек? Себеби дегенде биз эмне кылдык көчөгө таштоо менен? Ошол көчөгө таштаган таштанды менен биз көчөдөгү адамдардын кыймылына, басканына, жашоосуна, алардын керек болсо маанайына дагы биз эмне кылдык? Зыян келтирдик. Жыйынтыгында биз эмнеге жеттик өзүбүз? Алардын каргышына жеттик. Пайгамбар айтып атат: эгерде мусулмандардын жолун ким булгаса,
Алардын каргышы ага эмне милдет болуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ey калайык журт, эки наалатка калган адамдан абайлагыла, ошолордон болуп калбагыла" деди. Наалатка калган экөөнүн бири болуп калбагыла деди. Сахабалар сұрады: "Я Расулалла, наалатка калган кимдер экен алар? Айтчы, алар кимдер экен, биз да билелик дагы, билип алалык, ошолордон болбойлук" деди эле. Айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Кимдегин адамдар баскан жерге, адамдар көлөкөлөгөн жерге булганыч таштаган адамдар" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадисте "Мен ятахалла" деп айтат. Ятахалла деген сөз ошол жерде булгап коюуну айтат. Сен булгаган мезгилде балким сен барып отуруп койдуң, чоң заара кылып койдуң, кичине заара кылып койдуң, таштанды таштадың, айтырлык үйдөгү мусорду алып келдиң, үйдүн кирдин суусун алып чыгып эл баскан жерге төктүң. Же болбосо эң береси эшиктин астындагы жалбырак менен жааган карды алып чыгып эл баскан жак. Мен кээ биркилер таң калдым, эшиктин үстүнөн топтолгон чатырдын суусун алып келип эл баскан жакка агызып койгондорду көрдүм. Эмнеге муну кыласың десем, эмне деп бул суу ага берет. Бай болгур, сен ушул сууну эшигиңдин өзүңдүн үйүңдүн астына агызасыңбы? Агызасың ошол сууну өзүңдүн үйүңдүн астына агызасыңбы? Десем, жок дейт. Мына көрдүңбү? Сен ошону өзүңдүн үйүңгө агызсаң жакшыраак болмок. Сенин эшигиңдин асты чыла болуп турса жакшыраак болмок. Эмне үчүн? Себеби дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, могул жерде: "Эки наалатка калган адамдардан болуп калбагыла, корккула айнанайыңдар" дейт. Алар кимдер десе, эл баскан, эл көлөкөлөгөн жерди булгагандардан болуп калбагыла. Бүгүн биз эмне кылып атабыз? Эшиктин астындагы мына жаңы конуштардын барысында ошондой мода бар экен, мода. Эшикте карды алып коюп, эл баскан жерге таштап коюу. Бул акмакчылык, бул наалатчылык. Болгондо дагы ошол наалатты адамдар өздөрүнө тездетип чакырып алуунун эң жеңил жолу. Ал жерде баскан адам таят, бутунан таят, жыгылат. Ал көчөдө канча бир байкуш бирөө келип кум төктү, таш төктү, кээ бирки жерлер асфальт болду. Ошол кумду, ташты, асфальтты жеген нерсе эмне? Кумурскабы? Жок. Кумурска эмес. Кумурска таш жебейт, асфальт жебейт, кум жебейт. Мына ошол суу. Ошол суу жеп атат жолду. Ошол жерде барып кичине тегиздеп койгонду билбейсиң. А бирок чатырдан түшкөн сууну агызып коесуң коркпой. Эшикте топтолгон карды төгүп саласың коркпой. Эмне десе, постепенно эрип кетет дейт. Сен постепенно корооңду эрит. Өзүңдүн үйгө алып кирип алган брусчаткаңды эрит. Ошол жакшыраак болот, каргыш албайсың. Болгону брусчатка алмаштырасың эртең. Эшиктин астын башкачан тегиздеп чыгасың. Андан башка зыянга жетпейсиң. Ошондуктан урматтуу жамаат, мен кыжаалат болгонумдан ушинтип катуураак сүйлөгөнгө аргасыз болуп атам. Урматтуу жамаат, биз дагы эле аң сезимибиз ошол илгерки катып калган замандагы өкмөт кылат деген шылтоону дагы эле аң сезимибизге отургузуп алыптырбыз. Өкмөт кылбайт, биз кылышыбыз керек. Биз өзүбүзгө таза бололук, биз өзүбүздү аяйлык, биз өзүбүздү коргойлук, биз кошунабызды аяйлык. Мен бүгүн көргөн, мына бүгүн азыр ушу программага кирердеги болгон көрүнүштөрдүн бири, бир жаш жигит короосундагы карды көчөгө таштап атат. Кошуна аксакал байкуш эчтеке дей албай мүңгүрөп отурат. Аксакал, бул эмне? Не мынчалык капалуусу десем, балам карабайсың мына айванчылыкты дейт. Ушу кантип болсун дейт. Ушу жаш жигит го дейт. Ушу карды уну жүктөп, көтөрүп барып жолдун аркы өзүнө кардын арыктын жээгине жыйып койсо деле болмок. Бирок монтип эми жалпайтып эл баскан жерди карабайсыңарбы? Урматтуу жамаат, бул дин бизге жөн эле намаз окуп кой, оразоңду тутуп кой деп үйрөтпөйт. Ал мусулмандын милдеттүү Кудай астындагы түздөн түз карызы. Кылбай койсо өзү билсин. Ал эртеңки күнү өзү жооп берет. А бирок могул дүйнөдөгү бул жарыкчылыктагы сиз менен биз чогуу бир жерде жашап аткандан кийин
колу кошуна болуп, тууган урук болуп жашап аткандан кийин бири-бирибизде дагы акыбыз бар. Ал акыбыз эмне дегенде, мен ошого зыян келтирбешим керек. Мен анын уятын, абийирин жайбашым керек. Мен аны акарак кылбашым керек. Анын кайгысын барып бөлүшүм керек. Анын кубанычын менен барып мен не чогуу тосушум керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошентип бизди эки каргышка калгандан өзүңөрдү абайлагыла деген мезгилде айтканда эмне деди дегенде, айрыкча эл баскан жер менен эл көлөкөлөгөн жерде биз абайлайлык. Эмне үчүн мындай? Себеби дегенде эл басып көпчүлүк учурда жолду колдонот. Унаада басабы, ал велосипедде басабы, жөө басабы, атта басабы, айырмасы жок. Бирок эсиңиздерде барбы? Хадис сөзүбүздүн башында айттык элек. Алла Таала субхана ва таала бир пендени кылган намазы үчүн эмес, туткан орозосу үчүн эмес, эл баскан жолдо калакат берип чыгып калган дарактын бутагын кесип койгондугу үчүн кечиримине алып бейишке татыктуу кылгандыгын айттык элек го. Мына ошондой болгондон кийин эл баскан жолду биз абайлайлык. Эл көлөкөлөгөн жерлерге жаман нерсе таштабайлык. Ошондо да шаар болот. Ошондо биздин парктар парк болот. Ошондо остановка болот. Ошондо мен көчөлөп басып келгенде коркпоймун. Атаң көрү кимдики бутума элештирип келдим экен, мынча эле сасыйт дебейт элек. Мына ошондуктан, урматтуу жамаат, Аллах Таала Кур'анда وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Sadaqallahul azim. Ahzab surесинин 58-ci ayatında Allah Taala aytat. Peygamber da emес, başka da Allah Taala aytat. Momun erkeklerge, momun ayallarga ziyan jetkirgenler. Alar bigayri maktasabu, alar eşerese kılbay tatып turup ziyan tartışat deyt. Baykuş şunda öyle göçüde baskanlar ne kılmış kılat? Alar özünün okatı menen jüret. Tezirek üyüme jetip alsam, tegirek apama jetip alsam, tegirek balama jetip alsam, tegirek güyüme jetip alsam degene şaşkan adamlar. Alar hiç kандай günah kılışkan yok. Alarda günahsız ziyanga jetkirgenler kimdir deyt? Alar fakat ihtemelu buhtanen ve ismen mubina. Şunda böyle ayavay açık jana çoğun günahını moyununa ilgenler. Açık jana abdan çoğun günahını moyununa ilgenler. Mana hiç kanday kılmışı yok, hiç kanday günahı yok, adamlarga ziyan bergenler. Alar kimdir bugün? Muna eşiktin astında kardı alıp çıkıp el baskan жерге таштагандар. Айнанайында кайталап дагы бир жайда кар күнөөкөрчүлүгү жок бул жерде. Кардын жаап калышы дагы күнөөкөрчүлүгү жок. Күнөөкөр сенсиң көчөгө чыгарып кар таштап аткан. Сен күнөөкөрсүң. Ошол чоң күнөөнү сенин мойнуңа Алла Таала коюп атат. Ошол каргышты сага алып келет. Себеби дегенде сен адамдарга зыян берип атасың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен рафа'a hajaran min at-tariq." Kimde жолдо жаткан bir taşты, же bir taştandını alıp koysa, kutibat lehu hasana. Aga Allah Teala bir sevap жазат. Wa man kanat lehu hasana dakhalal janna. Al oşonday jakşılık bolot. Bir jakşılık bolsa dagı gerek bolsa anı beyişke girgizgenge jaray turgan jakşılık bolot. Ay sen oşol eşigin астында kardı el basmagan жерге таштап koyup uşul jakşılıkты albaysın da. Ушунчалык эр азамат экенсиң, ушунчалык элдин жашоосун жеңил көрөт экенсиң. А жеңилдеп да барып көчөдөгү карды алып койду андан көрө. Машиналар каттай элек мезгилде күрөктү алып келип туруп, ошол жолду эмне кылып кой? Күрөп ары чыгарып кой. Күзүндөсү жалбырактарды шыпырып кой. Шамал үйүп келген чаңды, топуракты сен кырып алып кой. Эң биринчи чатырыңан түшүп аткан сууну арыкка көздөй агыз. Arıqa gözü ağızgan akılın jetpeybi, anda sen çatırыңды şamal alıp кетет. Çatırыңды şamal alıp кетет. Себеби дегенде, sen ошол çatırдагы суу менен элдин жашоосуна зыян келтирип атасың. Элдин жашоосу senikинен кымбат. Сенин ким экендигиңе карабайт. Sen бай бол, sen мансаптуу бол, sen бийликтүү бол. Мына ушул маселеге келген учурда бұл маселени урматтуу жамаат биз мындай
сергек кабыл алалык. Бул оюнчук маселе эмес. Ойлоңуздар кээ бирки комментарийде жазгандарды карап алып туруп, бул кар да деп. Орусча айтат, ничего подобного. Ал кар сенин короңо түштүбү, аны сен гана тазалашың керек, сен гана көтөрүшүң керек анын азабын. Сага жыргал экен да. Бул кар мага калакат бербесин, мен коромон чыгарайын дагы эл жака таштап кое берейин деп. Анын акыбетин, анын азабын жогору жакта айтып өттүм. Андан кийин, урматтуу жамаат, Умар ибн Хаттаб, экинчи халиф Умар ибн Хаттаб өзүнүн бир алтындын суусу менен жазып койгон сөз айткан. Халифачылык кылып, мусулмандардын аймагын башкарып турган мезгилде. Ошол мезгилде ал киши Египетте турган. Ал айтат, жок, Мединеде турат экен. Мединеде турган, Меккеде турат экен. Меккеде турган мезгилде Ирактагы төө мүдүрүлүп кетип, буту сынса, мен кыямат күнү келген учурда, я Умар, сен мусулмандардын жоопкерчилигин алдың эле. Кантип ушул жол түзөлбөй калып, төө мүдүрүлүп кетип, буту сынды деп берилген суроодон корком деген. Караңыз. Өзү Меккеде турат. Мусулмандарды башкарган борбордо турат. Ирак деген ал жерден канча миң километр алыстагы төөнүн баскан жолу жөнүндө ойлонуп атат. Мына мусулман чөйрөсү ушундай болуш керек. Мен канткенде башка бирөөгө зыян бербейм. Мен канткенде башка бирөөнүн жашоосун жеңилдетем. Канткенде башка бирөөгө зыян жетпей калат эле. Бүгүнкү күндө адамдарда билбейм, алардын маанайын эмне бузду? Бүгүнкү күндөгү тартыштыкпы, же бүгүнкү күндөгү базар экономикасыбы, же болбосо демократиянын саркындысыбы, иши кылса элдин маанайын ушундай кылып бузду, адамдар мен канткенде зыян жеткирсем деп калды. Жок, урматтуу бир тууган. Эгерде кимде ким өз жашоосун, жеке жашоосун оңдогусу келсе, башка бирөөнүн жашоосуна арык кассын, оңолуп кетсин деп. Ошондо ал өзүнүн жашоосун оңдай алат. Кимде ким жашоону түздөймүн десе, ал барып башка бирөөнүн жашоосу жөнүндө кам тартсын. Канткенде ушул жакшы жашап кетет. Канткенде ушул бактылуу болуп кетет. Канткенде ушунун эртеңки жашоосу түздөлүп кетет деп ойлонсун. Аллах Таала ошондо аракетинде болсун. Аллах Таала мунун жашоосунун бактысыз жөнүндө аракетте болот. Урматтуу бир тууганым, маселе биз мынчалык жеңил кабыл ала турган маселе эмес. Маселе биз мынчалык жеңил кабыл ала турган маселе эмес. Себеби дегенде бул маселе мынчалык жеңил кабыл албашыбыз керек. Себеби дегенде Алла Таала Кур'анда мындай дейт. Иннама жазаa'ул лазина юхарибуна Аллаха ва расулаху ва яс'ауна фил арди фасадан. Биз жогору жакта айтып кеттик, бул аятты эскерип, Алла Таалага жана пайгамбарга каршы чыккандар кимдир десе, булар жер бетинде бузукулукту жайылтуу менен алек болгондор жана мусулмандарга зыян келтиргендер дейт. Аллага жана пайгамбарга каршы чыгуу жеңил эле. Ал өз колубуз менен жасап алып атабыз. Ал эмне мусулмандардын жашоосуна зыян бере турган нерсени жасап коюу. Аны менен кошо, урматтуу менин бир тууганым, бул маселеде пайгамбарыбыз бир канча насааттарды айтат. Ал насааттардын бири бул дайыма тазалыкка маани берген учурда тазалыкты бул жеке менин таза болсом эле болду, менин тазалыгым менен коом да таза болуп калат деген бул жөн эле кыял. Бул жөн эле кыял. Урматтуу жамаат.
Коом таза болсун десек, менин жеке тазалыгым менен кошо коомдук тазалыкка өз салымымды кошушум керек. Коомдук тазалыкка салым кошуу абдан жеңил. Ал эмне дегенде, сиз корооңуздагы таштандыны көчөгө таштабаңыз. Атайын таштанды таштоочу жерге гана коюңуз. Атайын даярдалган орунга коюңуз таштандыны. Ал эми чатырдан агып түшкөн сууну арыкка агызыңыз. Айрыкча бул жаңы конушта жашаган адамдарга тиешелүү. Шаардын ичиндеги кабаттуу үйдө жашагандардын башы оорубайт. Бирок ошол жерде дагы көйгөй көп. Ошол таңкайган чоң үйдүн суусун алып келип, эмне кылат? Машина жүргөн, эл жүргөн көчөгө агызып коюшат. Ал кечинде тоңот. Ал тоңгондон кийин кечинде 75-теги кемпир нанга чыгат. Айтайлык келиндер бар, боюнда барлар бар. Кичине ооругандар бар, кичине майыптар бар. Жаш балдар бар. Анан ал жерден барып туруп тоңуп калган көк суудан эмне болот? Буту тайыт. Ушунун эмне кереги бар бизге? Биз айттык, таштандыны атайын таштоочу жерге таштаңыз. Бул биринчиси. Экинчиси, чатырдан түшкөн сууну атайын арыкка агызыңыз. Жокпу, жасаңыз арыкты. Кар жааса, карды короонун бир жак четине, анан эшиктин астында дарагыңыз болсо, дарактын түбүнө үйүңүз. Себеби дегенде кар бул турушу менен кислород. Ошол эрип дарактын түбүнө кирсе, эң мөмөлүү, эң күчтүү дарак ошол болот. Бирок эч качан эл баскан тротуарга, көчөгө таштабаңыз. Бул шайтандын сөзүн таштаңыз, көчөдөн эрип кетет да. Бул көчөдөн кетип калат да. Бул шайтандын сизге салып аткан эмнеси? Шыбырагы. Үчүнчүдөн, жалбыракты, кирдин суусун. Эшиктин алдында бир аз эле чаң чогулуп калыптыр, мен көчө жакка таштап койсом, кечеде жок болуп кетет дебеңиз. Айрыкча келинчектер, кожойкелер үйдөгү чаң соргучтун чаңын алып чыгып көчөгө моонда кылып туруп эмне кылбагыла, учурбагыла. Бул дагы силерге алып келе турган чоң зыян болуп калат. Ойлобогула. Силер кичинекей деп аткан иш Алла астында абдан чоң. Эмне үчүн чаң соргучтун чаңы чоң ишке айланып кетти десек, сиз ошол жердеги чаң менен башка бирөөнүн жашоосуна зыян алып келдиңиз. Кошунанын, көчөдөн өтүп бараткандын, алыстан келген коноктун, кайсы бир оорулуу астмасы бар байкуш ушундай өзүн чаңдан абайлап жүрөт, бирок сенин чаңың ага эмне берет? Зыян берет. Балким арабызда көрүп аткандар күлүшү мүмкүн. Ай, молдеке, сен күлкүлүү нерсени айтпачы деп. Бул күлкү сага. Сага күлкүлүү болушу мүмкүн. Мен үчүн бул чоң нерсе, бул мен үчүн дегеним менин жаратканымдын астында чоң күнөө. Жараткан бул нерседен тыйган. Көчөгө кыпындай болгон нерсени да таштабагыла. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтты: "Эй, корккула, экинде каргышта калып кеткенден болуп калбагыла. Ал каргышка калгандын бирөөсү эл көлөкөлөгөн жерди булгагандар, экинчиси эл баскан жерди булгагандар" деди. Урматтуу жамаат, урматтуу жумарай журт, биздин жерибизде жашап атабыз. Biz жашообузду өзүбүз курабыз. Biz siz менен чогуу тазалыкты калыптандырып ордуна кое алабыз. Эгерде ошол нерсени мени менен сиз кылбасак, аны ким кылыш керек эле? Ойлоп атасыңарбы, тазалык баарын мойнуна алат деп? Жок. Тазалык мойнуна ала албайт. Тазалык байкуш колунан келгенин кылат. Жетишпей, машинеси бузулат, ал запчас таппайт, байкуш баягы биздеги баягы мамайдын көрү да. Элдин дүйнөдөгү баардык машинеге запчас табылат, тазалык машине запчас табылбай калат экен да.
Анан bir waka келип табылат экен, ал дагы аттын башындай болгон акчага табылат экен. Айелдин машинасы жөн эле жүрөт, сынбайт, сынса дароо эле оңдолот. Ага запчасть табылат. Болбой кетип атса, бу интернетке кире калсаң, интернетте толтура варианттар бар. Интернетте бир мындай бир адамдын акылы кабыл ала турган эле баада турат. А бирок тазалыктыкына келген учурда эле табылбай калат, анан ызы чуу, анан табылбайт, изделет, анан эч жерден табылбайт. Анан акырында bir күн эмне bir мусордар толуп, курттап, сасып баштаган мезгилде, коомчулук көтөрүлгөн мезгилде анан bir жерден табылат, анан тигиндей болгон bir космический бага табылып келип, анан оңдолуп, анан иштеп калат. Бул өзүнчө bir мамайдын көрү. Бирок ошого жеткизбей эле өзүбүздүн тазалыгыбызды, өзүбүздүн көчөдөгү, өзүбүз жашаган кварталдагы, өзүбүз жашаган аймактагы тазалыкты өзүбүз колго алалык да. Колго алалык да, урматтуу жамаат. Таза болуп жашоо бул биздин колубузга калтырылган нерсе. Муну Марстын жашоочулары келип тазалап бербейт, аны биз билебиз. Юпитердин жарандары келбейт, бизге тазалап беребиз. Ага чейин биз билебиз, ал жакта эч ким жашабайт. Ал жактан чакырайлык десек дагы эч ким жок. Эми бул жакка келген учурда эмне кылалык эми? Таянар тообуз өзүбүз. Өзүбүздөн башка эч ким тазалыкты калыптандырбайт. Бул маселеге келген учурда, урматтуу жамаат, келиңиздер бир добуштан, бир кантелик, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бул эмне кылышыбыз керек? Биз өз тазалыгыбызды өзүбүз ишке ашырышыбыз керек. Кандай жол менен? Бири-бирибизге насаат кылалык. Бири-бирибизге туура түшүндүрөлүк. Эгерде ушул биздеги бул маселени түшүнө албай аткандар болсо, бизге келгиле. Биз силерге жакшылап түшүндүрүп беребиз. Дагы эле акылыңарга сыйбай атса, биз сыйдырып беребиз. Муну мен ынандырып берелем, 100%га буйруса ынандырып беремин, ким келбесин. Мына ушул кылынып аткан кылык туура эмес экен деген. Комментарийга жазбай эле койгула. Ай эле, мыл эле, бул эле, ал эле дебей эле койгула. Жөн эле убактыңар кетет, күчүңөр кетет, нервиңер кетет. Андан көрө чогуу өзүбүздү каргыштан сактайлык, чөйрөнү тазалыкка алып баралык. Анда эмесе, урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу биздин угармандар, биздин түз эфирге келгендер, көпчүлүк адамдар салам айтып, кайсы бир суроолорун узатып атышат. Мен алар нерсеге кайрылып жооп жазганга мүмкүнчүлүгүм болбоду. Албетте бул нерсени биз бул жакта биздин TikTok'тогу программадан сырткары дагы биздеги насихат радиосу аркылуу, Марал телеканалы аркылуу дагы бул маселе чагылдырылып атты эле. Ошондуктан TikTok'тогу эмне биздин көрөрмандарга, TikTok'тогу көрөрмандарыбызга өзүнчө бир токтолуп, кайрылып өткөнгө биз убакыт бөлөбүз буюрса. Анда эмесе сиздер менен кийинки тарбия саатына чейин аман калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.